Саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Түштүк Кореяда президент Юн Сок Йөл ошо Түштүк Корея Сеулга танктарды киргизгенге буйрук берди жана ошо өзгөчө кырдаал, аскерий кырдаал жарыялады. Жарыялагандан кийин негизи баягы анын сөзүндө Түндүк Кореядан шпиондор келип, баягы Түштүк Корея коомун бузуп, баягы саясий туруктуулукту бузганга аракет кылып, тыынбай аны жана анын үй бүлөсүн жана анын партия мүчөлөрүн ошо оппозицияны көтөрүп, каршылык көрсөтүп, тыынбай баягы ошо укуктук системаны ага каршы колдонуп, Кореяны талкалаганы аз калган имиш, анан ошого каршы ал деген ушундай аскерий абалды, өзгөчө кырдаалды жарыялаптыр да. Ал бирок президент жарыялагандан кийин ал өзгөчө кырдаал улуттук жыйын менен бекитилиш керек. Улуттук жыйын ошол эле кечинде жыйналды, жыйналып туруп президенттин чечимин жокко чыгарып салды. Жана чечимин жокко чыгаргандан кийин көпчүлүк добуш менен, анын ичинен да өзүн колдогон мурунку партиясы да каршы ага чыкты. Ага баягы добушту каршы берип салды да. Ошон үчүн Сеулда кайра аскерий өзгөчө кырдаал токтотулду. Бирок ошол президент жарыялагандан кийин бир күн ичинде Сеулга танктар киргенге үлгүрдү, вертолеттор учуп келгенге үлгүрдү. Жергиликтүү оппозицияны жыйналып калган митинг изи менен баягы аскерлер тирешкенге үлгүрдү. Мылтыктар менен ээлеп, Пак Ан Су ошол өзгөчө аскерий кырдаалды башкаруучу катары дайындалган президент менен. Анан айткан, эгерде оппозиция митингтерди өткөрүп, ушундай кандайдыр туура эмес иштерди кылсак, күч колдонобуз деп айткан. Бирок ал жокко чыгаргандан кийин жогорку жыйын ушу менен баягы кайра бул нерсе токтоп калды. Бирок мындан кийин президентке импичмент жарыяланат окшойт да. Ошол Юн Сок Йөл кызыктуу президент деп айтып атышат баары. Түштүк Корея демократиялык өлкө, анда укуктук система аябай катуу өнүккөн жана аябай эки партия аябай тирешет. Тобуро деген партия бар. Анын лидери Ли Же Мен, ошол мурунку президент болгон дагы. Анын ошол Ли Же Мен дагы аябай көп нерсени айтты. Азыркы кезде бизде Түштүк Кореяда бул биздин президентибиз азыркы хунта түзгөн атат. Хунта деген бул аскерий башкаруу, демократиябызды кыйраткан атат, өлкөбүздү талкалган атат, экономикабызды талкалган атат деп айтты. Эң негизги формалдык мындай кандайдыр бир себеп бул деген президент жаңы бюджет сунуш кылган жогорку жыйынга жана андан кийин жана өкмөткө, андан кийин баягы 6-7 прокурорду алмаштырганга ушу өтүнмө берген жогорку жыйынга. Анын баарын парламент кабыл албай койду да Түштүк Кореяда. Анан ошондон кийин президент жанакындай ишти баштады. Ал болсо эмне деген прокурорлор деп сурасаңар, көрсө ал прокурорлор анын үй бүлөсүнө каршы баягы ар кандай иштерди козгогон экен да. Негизи коомчулук аябай баягы Кореяда президенттердин жашоосу менен кызыгат, саясатка аябай катуу катышат. Ошон үчүн Түштүк Кореяда бир нече президенттердин жарымы түрмөдө отурат да. Түрмөдө отурган себеби анткени алар баягы коррупцияга аралашып кетет. Баягы Түштүк Кореяда бир ролигимде айттым эле, Кореяларды бөлүү деген. Япониядагы Зайбатсу корпорацияларды туураган Чеболь деген корпорациялар түзүлгөн. Алар аябай бай үй бүлөлөрдөн түзүлөт. Ошол эле Samsung, ошол эле Kia, ошол эле баягы ар кандай кореялык компаниялар, алар баары Чеболь деп аталат да. Чоң корпорациялар, үй бүлөлүк корпорациялар. Алар деген кээ учурда баягы бири-бири менен атаандашат, согушат. Анан жаңы президент шайланса, ошол президенттин көңүлү үчүн аябай тирешет да. Ошол президентти сатып алганга, азгырганга аябай аракет кылат, коррупция кылганга аракет кылат. Көп акчаны бөлүшөт да. Анан көпчүлүк президенттер ошондой коррупцияга алданып кетип, ошондой баягы Зайбатсу сыяктуу Чебольдордон акча алып, ошого менен кармалып, анысы ачыкка чыгып кетип, анан ошол импичмент болуп кеткен, көптөрү түрмөгө отургузулган да. Кылмыш иши козголуп, коомчулук аны колдоп. Анан так ошондой эле ситуация бул жерден болгону жатыптыр. Бүгүнкү күнү ошол Түштүк Кореянын президенти өзүн коргоонго аракет кылыптыр да, ушундай атайын кырдаалды жарыялаганга аракет кылып. Себеби эмне дейт? Себеби аялында дейт экен. Аябай сулуу аял. Бүт дүйнө жүзү боюнча ошо аябай баягы резонанс болуп кеткен. Карагылачы канча жашта, жапжаш экен, жапжаш кызды алып жүрөт президент деп. Кээ бир Кореянын ичиндеги айткан инсайдерлердин маалыматы боюнча, баягы Кореянын өзүнүн жашоочуларынын айтуусу боюнча, ал деген
айым өтө көп, биринчи айым хан айым аябай көп нерселерди баягы скандалга кирип кетиптир. Баягы күйөөгө чыкканга чейин 12 жаш кичүү экен өзүнүн күйөөсүнөн. Күйөөгө чыкканга чейин өзү дагы баягы ар кандай жыйындарды, выставкаларды, мааракелерди, жарманкелерди өткөрүп өзүнүн баягы карьера жана акча капитал топтоптур. Анан күйөөгө чыккандан кийин, турмушка чыккандан кийин анан кээ бир учурларда журналисттерге айткандай күйөөм менсиз эчтеке кыла албайт деген сөздөрдү айткан имиш. Мен айтпасам өлкөнү да башкара албайт деген имиш да. Анан BMW деген марка келтирип Кореяга филиалын ачканда ошол BMWнын бааларын өзгөрткөнгө катышкан имиш. Катышкандын эсебинен анан прокурорлор ошону баягы манипуляция деп ага иш козгогондо президент вето коюп салган да ал ишке. Токтоткула деп. Аялыма тийишпегиле деп токтотуп салган ушул кылмыш иш козголгондо. Анан кийин кайра дагы бир скандал болду. Аялына бир модельер Dior сумочкасын бериптир. Dior сумочкасын көтөрүп алып, көп жерге барыптыр. Ар кандай сумкаларды көтөргөндөн кийин эл козголуптур кайра, баягы оппозиция козголуптур. Оппозиция айтыптыр да, чирip койгула, эгерде президенттин үй бүлөсүнө кандайдыр бир белектерди берсе башкалар, анын баасы $750 ашпаш керек деген мыйзам бар экен да. Ошол мыйзамды буздуңар дейт. Dior'дун сумочкасы $2200 кымбат экен ошол клатч деп ушундай сөздөрдү айтыптыр оппозиция. Анан албетте ушуга кылмыш ишин козгогула деп суранып арыз жазыптыр да. Анан ушундай кылмыш иштери козголуптур. Анан эң кызыктуусу дагы бир элдер айтып атышат. Түштүк Кореяда президенттин аялы өзүн көз ачык деп эсептейт. Анан ошондой олуя деп эсептейт. Анан ал деген айтыптыр, президенттин резиденциясын башка жерге көчүрүш керек. Бул жерде аябай жаман арбактар жүрөт экен, кара арбактар. Анан ошол жерден биз эгерде калсак, биздин үй бүлө аябай начар абалда калат. Башка жерге резиденцияны көчүрүп кетели деп ушундай кандайдыр бир аракеттерди кылышыптыр. Жаңы резиденция куруу бул аябай кымбат Кореяда. Анан ошону баягы булар эмне кылган та, жаңы үй кургандан табы, дагы баягы чыгымдарды кылган табы деп коомчулук жана оппозиция каршы чыгыптыр. Анан ошо жаңы резиденция курганга жол бербей коюптур да. Анан президент өзү айтыптыр, мен аялыма ишенем, аялым аябай көз ачык, тиги дүйнө менен сүйлөшөт, ар кайсы дүйнөлөр менен сүйлөшөт. Аялымдын сөзү мен үчүн мыйзам деген сөздөрү дагы белгилүү экен да, анын жакындагы тегерегинде. Анан албетте бул нерселер оппозицияны кичине таң калтырып атат. Түштүк Корея өзү аябай христиандашкан мамлекет. Аякта христиан дини жайылган, исламчылык да бар. Анан буддизм да бар да. Анан албетте ошол 3 дин ошол өкүлчүлүктөрү президент байыркы ишенимдерге кайрылып атат. Көз ачыктыкка бул деген түз ишке жатпайт. Биз аны акылынан айныган деп тааныйбыз деп ушундай сөздөрдү айтышыптыр да Түштүк Кореяда. Анан албетте бул коомчулукту аябай тынчсыздандырат. Биздин президентибиз акыл эсиндеби деп. Ошон үчүн коомчулук оппозицияны колдоп, оппозиция аз келгенсип президенттин өзүнүн колдоп жаткан жана шайлоого жардам берген партиясы да өзүнө каршы чыгып атат да. Ошон үчүн жакында бул азыр баягы танктарды площадьтан чыгарып атышат. Аскерлерди кайра аскерий бөлүмдөргө бөлүштүрүп атышат, кайра жиберип атышат ордуна. Албетте эмки кадам оппозиция чыгып ошо президентке импичмент жарыялайт окшойт да. Анткени бул жерден баягы кандайдыр бир Түштүк Кореянын коомчулугу каршы чыгып атат да. Каршы чыгып, бир пикирге келип атат да. Ошо президент кичине айнып кеткен окшойт деген сөздө да. Ошол себеби ошондо согуш болбой калды. Ички жарандык согуш болбой калды. Консенсус болду Түштүк Кореяда. Политикалык кризис түзүлдү, бирок ал саясий кризис чечилгени жатат. Түштүк Кореянын ушундай байып кетишине албетте ишкерчилик негиз болду да. Ишкерчилик, инвестициялар жана башка ушундай экономикалык нерселер. Биздин Кыргызстандын да өнүгүүсүнүн жөлөгү дагы кичи, орто бизнес болот да. Ошондуктан эгерде баягы ушул QR кодко кирип туруп бизнес пландоо курсун үйрөнсөңүздөр, бизнес план түзгөндү үйрөнсөңүздөр, сиздер албетте ошо өзүңүздөрдүн ишкерчилигиңерди түзгөнгө, калыптаганга билим аласыздар. Андан ары ишкерчиликти алып кеткенге мүмкүнчүлүгүңүз пайда болот. Ошон үчүн QR-га киргиле, же сүрөттөмөдө да шилтеме бар, ошол шилтемени киргиле, катталгыла. 2-3 күнүн ичинде силерге кат келет. Ой пикирлериңерди комментарийге жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.